Республикасынын эгемендүүлүгү бул кыргыз элинин бактысына жаралган эң бир чоң жеңиш деп айта алам да. Мына ошол 30 жыл аралыгында, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында биздин көз карандысыздыкты алганыбыз, ордендүү Ош мамлекеттик университетиндеги жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик тил боюнча, мамлекеттик тил саясаты боюнча жүргүзүлгөн иштер ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына чоң бир белектер менен, чоң бир жеңиштер менен келди деп айта алам да. Анткени мындан 30 жыл мурда, мындан 15 жыл мурда, мындан 20 жыл мурда акырындык менен жок дегенде иш кагаздарын кыргызчага өткөрөлү, биз мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзөлү деген сыяктуу ураандар, чакырыктар менен жүрүп келген болсок, акыркы ушул 5 жыл, 4 жыл аралыгында Ош мамлекеттик университетинде медицина тармагында, экономика тармагында, биология, химия тармагында кыргыз тилиндеги окумуштуулардын эмгектери жарык көрө баштады. Илимий диссертациялар мамлекеттик тилде корголо баштады. Эң негизгиси бизди кубандырганы Ош мамлекеттик университетинде мамлекеттик тил саясаты, мамлекеттик тилге мамлекеттик мамиле, мамлекеттик тилге университеттин камкордугу, жетекчилерибиздин камкордугу, ага болгон көңүл буруулар, өткөрүлгөн иш-чаралардын мазмундары, чыгарылган макалалардын, эмгектердин мамлекеттик тилде жарыяланышы бул албетте эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына чоң белек боло алат. Бизди кубандырган нерсе мына быйыл Кудай буйрса мамлекеттик тилибиздин дагы барандуу бир майрамдарын өткөрөбүз да. Күз мезгилинде, күркүрөгөн күздө мамлекеттик тилибиз 89-жылы атайын мамлекеттик тил макамына ээ болгон. Ошол күндөн тарта 89-жылдан баштап бүгүнкү 2021 жаңы окуу жылына чейин Ош мамлекеттик университетинде ар бир этапта, ар бир тармакта, медицинада, юридикада, филология тармагында, экономикада, жаратылыш, нефть, газ сыяктуу бардык адистиктердин өздөрүнүн чөйрөсүндө бизди кубандырган нерсе мамлекеттик тилдеги эмгектердин жарыяланышы.